Саламатсыздарбы сүйүктүү окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы энергиянын алмашуусу. Сабактын максаты жалпы организмдеги энергия алмашуу жөнүндө маалымат аласыңар. Организмге энергиянын кандай мааниси бар экендигин айтып бере аласыңар. Өзүңөргө тамактануу нормасын түзө аласыңар. Организмдин энергияга муктаждыгы. Организмдин тиричилик аракеттеринин ар түрдүү процесстери, мисалы зат алмашуу, заттарды синтездөө, ошондой эле дене температурасынын бир калыпта болушуна үчүн суткасына 7117 килоджоул же болбосо 2500 килокалория энергия сарпталат экен. Организмдин өзүндө энергия жаралбайт. Ал энергияны тамак аштан алат экен. Тамак аштан пайда болгон энергия жоголбойт, ал түрүн гана өзгөртөт. Органикалык заттар кычкылданганда жана ажыраганда химиялык энергия бөлүнүп чыгат. Ал электр жана механикалык энергияга айланат. Электр энергиясы бул нерв талчалары боюнча кабар берүүнү, ал эми механикалык энергия булчуңдардын иштеши үчүн кызмат кылат экен. Аягында энергия жылуулукка айланат. Организмдеги энергиянын алмашып турушу күндүн, жылдын мезгилдерине жана көптөгөн кубулуштарга жараша болот. Мисалы, акыл эмгеги менен иштеген адамдарга караганда күч эмгеги менен иштеген адамдар энергияны көбүрөөк сарпталат. Ал эми күндүзгүгө караганда түнкүсүн энергия аз сарпталат. Себеби түнкүсүн зат алмашуу процесси жайлайт экен. Эртең менен тамактан электеги бөлмөдөгү температура 18-20 градуста организмдин энергияга муктаждыгынын эң аз өлчөмдө болушу бул негизги зат алмашуу деп аталат. Негизги зат алмашуу адамдын жашына, өлчөмүнө жана жынысына жараша болот экен. Адам тынч абалда турганда органдардын иштеши үчүн мен жогоруда айтып кеткендей 7117 килоджоул энергия керектелет. Бирок адам ар түрдүү кыймыл аракеттер жасайт, ошого жараша кошумча энергия талап кылынат. Зат алмашуу процесси эгерде токтоп кала турган болсо, анда адамдын жашоосу дагы токтойт. Организм өзүнө айлана чүйрөтөн керектүү заттарды алып, аны кайрадан иштетип, өзүнө керексизин айлана чөйрөгө бөлүп чыгарып турат. Бул процесстер химиялык, механикалык жана башка жолдор менен аткарылып, энергиянын тынымсыз пайда болуу булагы болуп эсептелет. Зат алмашуу өткөн сабакта айтып кеткенбизде, эки карама каршы процесстен турат. Бул пластикалык алмашуу жана энергиялык алмашуу. Пластикалык алмашуу айлана чөйрөдөн алынган заттар организмге сиңгенде, сиңирилген заттар жаңы клеткаларды курса, бул пластикалык алмашуу деп аталат. Ал эми клеткага кирген заттар ажыраганда, андан бөлүнүп чыккан энергия бул энергиялык алмашуу, зат алмашуу деп аталат экен. Тамактануу нормаларын өлчөөнүн жолдору. Адам баласы күнүгө 4 маал тамактанат. Тамактануунун нормасын билүү бул адамдын ден соолугуна жана ишке болгон жөндөмдүүлүгүн сактоого көмөктөшөт экен. Тамактануу нормасын аныктоодон мурда ар бир тамактын энергиялык баасын билүү талапка ылайыктуу. Мындан башка организмге баардык заттардын келишин, белок, углевод, май, витаминдер, минералдык туздарга муктаждыгын дагы эске алыш керек экен организмдин. Эми бул жерде мен чоң адамдын суткалык керектөө нормасын жазып койдум. Белок 80-90 граммга чейин белок сарпталат экен. Анын 48 граммы жаныбар белогу болот экен. Май болсо 100-110 грамм, өсүмдүк маянын ичин 30-35 граммды түзөт. Углеводду болсо адам 380-400 грамм суткасына керектейт экен. Жалпы 1500-2000 калория керектелет экен суткасына. Бул жакта болсо балдардын суткалык нормалары жазылып турат. Бул 1 жаштан баштап 17 жашка чейинки. Ушул жерден силер өзүңөрдүн суткалык нормаңарды карап билип алсаңар болот, балдар. Үй тапшырмасына көңүлүңөрдү бурам. 54 параграфты окуп чыгасыңар. Тептериңерге 9 таблицаны тартасыңар. Таблицаны пайдаланып, маалыматтарга ылайык кара күч эмгеги менен байланыштуу кесиптердеги адамдар аз энергияга, ал эми оор кара күч эмгеги менен алектенген адамдар көп энергияга муктаж экендигин себебин түшүндүрүп жазгыла, балдар.
көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта кезиккенге чейин кош болгула.